атаңды көргенде энекеңнен жан шығады. Атаңдың көріне болған шаңды қараса. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Мына быйылкы жылды Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев тарых жана маданият жылы деп жарыялабадыбы. Мына жылдын жарымынан көбү өтүп калды. Мына ушул жылда тарых жана маданият жылында биздин бир кезектеги кыргыз эли жөн эле көчмөн эл болбостон отурукташкан шаары бар, маданияты бар эл болгондугунун бир далили табылып отурат. Бул жөнүндө тарыхчылар 19-20 кылымда бүгүнкү күндө дагы ар кандай пикирлерди айтып, талашып, тартышып келишкен. Биз мурдагы сандарыбызда, мурдагы берүүлөрүбүздө замандашыбыз Кайырбек Коңурбаев аттуу мырзанын газеталарда, анан ошондой эле интернет сайттарда Суяб шаары чүйдө эмес, бул Кочкордо деген макалалары жарык көргөндөн кийин а киши менен дагы чакырып сүйлөшүп, ошо Коңурбаевдин аргументтерин угуп, анан жерине дагы барып тартып келгенбиз. Мына жакында эле ушул июль айынын 7-8-деринде Улуттук университеттин мугалими жана студенттери барып ошол Кайырбек Коңурбаев көрсөткөн бир жерди касканда, ошол жерден байыркы шаардын бир дубалынын бир үзүмү чыгып отурат. Мына ушундан кийин биз өзүбүздүн тарыхыбызды кайрадан дагы карап чыгышыбыз керек. Мына ушул Кайырбектин аргументтерин кароодо биз тарыхтагы болгон далилдерди, тарыхый маалыматтардын баарын карап чыгууга туура келди. Анын ичинде белгилүү болгон кыргыз изилдөөчү, чыгыш таануучу Василий Владимирович Бартольдтун могул китебин бул жерде «Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана» деген бул китеп Сорос фондусу тарабынан 1996 жылы кайрадан базылып чыккан. Себеби бул китептин түп нускасы тетиги 20-кылымдын башында чыккан экен, ошол боюнча китеп чыккан эмес кийин. Ошондой эле дагы бир тарыхчы, кыргыз таануучу Аристов Николай Александрович, анан ушул Аристовдун китебинде дагы бул киши ушул кыргыз тарыхы боюнча, кыргыздын жер иштетүү ыкмалары, кыргыздын жери кандай болгон, эмне болгон, ушулар боюнча дагы бул кишинин изилдөөлөрүн карап көрдүк. Албетте, Бартольд дагы, Аристов дагы булар негизги басымды изилдөөнү араб тарыхчылары Тарыхи Рашиди деген китепке, Рашидтин тарыхы деген китепке таянышып жазашкан. Ошондой эле Гардизи, Идриси, дагы бир топ ушул араб, Персиядан келген саякатчылар, тарыхчылар, географтардын эмгектерине таянышкан. Ошондой эле Кытайдын баягы саякатчысы бул 7-кылымда, тактап айтканда 629-630 жылдары биздин кыргыз жерин келип кесип өткөн монах пилигрим Сюаньцзюандын жазган эмгегине таянышкан. Сюаньцзюань бул өзүнүн батышка сапар деген эмгегинде ошол Кытайдын императору, ошол кездеги Тан императору, Танда кошуналары менен согуш болуп тургандыктан ал чет өлкөгө чыгууга эч кимге уруксат бербеген экен. Бирок Сюаньцзюань ошол өзүнүн эмгегинде жазып атат, бул түш көрүп 29 жашында. Ошол түшүндө Индиядан барып, ошол Будда дини боюнча китептерди алып келгендиги тууралуу түш көргөн экен. Анан бул падышаны ынандыра албай коет, бирок баары бир бул жолго чыгып, сапарга чыгып, анан Чинхайга келгенде, Чинхай ал убактарда
бул Тибеттин карамагында болгон экен. Анан Чинхайдын императору дагы ошо буддист болгондуктан ал бул кишиге жардам берип, анан бул Чинхайдан Какшаал жергесине өтүп, ошол жердеги Кучар көчөр шаарына келип, Турфанга келип, анан андан Какшаалды аралап, Бедел ашуусун ашып Ысык көлгө түшкөндүгү тууралуу жазат. Бедел ашуусунун бийиктиги 4242 метр деп жазат. Анан Ысык көлдү айланып, Ысык көлдөн азыркы балыкчы шаарына Сюаньцзюань Кутималды деп атат. Ошол шаарга келип, анан ал жерден анан Суяпка өтүп, Суяптан Таласка, Талас дарыясынын боюндагы 10 шаарды жазып атат. Андан ары Олиата шаарына барып, Олиатадан анан Ташкентке, Ташкенттен Самаркандка, Самаркандтан анан Афганистан аркылуу анан Индияга өткөндүгүн жазат. Мына Сюаньцзюандын эскерүү китебиндеги эскерүүлөр боюнча биз өткөндөгү берүүбүздө дагы айтканбыз. Сюаньцзюань Бедел ашуусун жазат дагы, анан Беделден кандай кетти, Шамш аркылуу өттүбү Чүйгө, же болбосо кандай келгендигин жазбайт. Анан Таласка өткөндө дагы бул Төө ашуу бийик жашуу да. Төө ашуудан өттүбү же Меркеден аштыбы, бул жагындагы Сюаньцзюанда жазылган эмес. Анан биздин ынанганыбыз бул эки автордон, Бартольд Аристовдон тышкары Николай Федорович Петровский деген окумуштуунун дагы жазгандарын эске алдык. Петровский ошо баласагын Суяп шаарлары боюнча жазганына Бартольд дагы, Аристов дагы айтышкан экен. Ал эми Петровский бул Кашкар шаарында, Кашкарда 1882 жылдан 1903 жылга чейин консул болуп Кашкарда тургандыгын жазат. Анан бул ушул кыргыздын жерлерин дагы бир топ аралап, ошол жерлерди көргөндүгүн, ошол жерлерде кандай шаарлар болушу мүмкүн деген өзүнүн эмгегинде жазып атат. Мына урматтуу телекөрүүчү, эми Петровскийдин айтканына караганда бул Суяп шаары Нарындын түштүк жагында деп жазат да. Эгер Нарындын түштүк жагын ала турган болсок, анда таптакыр туура келбей калат. Мына ушул фактыга таянып туруп Василий Владимирович Бартольд өзүнүн эмгегинде мынтип жазып атат. Не можем согласиться с мнением господина Петровского, который указывает на местность Суяб с остатками древних развалин из камня и кирпича, близ кургана Эмюрсах, к югу от Нарына, деп жазып атат. Едва ли можно сомневаться в тождестве Суяба, арабских географов, с китайским городом на реке Суе, или Шуе, или Чүй дарыясы деп атат да. Сюаньцзяндын эмгегине таянып атат. Мына ушул жагынан алганда бул Суяб, эгерде ошол Кайырбек Коңурбаев белгилеген шаар болсо, анда биз бул Нарындын түндүк жагында деп жазмак да, бирок Нарындын түштүк жагында деп жазгандыгына байланыштуу. Балким Петровский жаңылыш жасап алгандыр. Бирок Бартольд дагы, Аристов дагы ушул Суяп шаарын бул Чүйдө Токмок шаарынын жанындагы Акбешим шаары деген тыянакка келишкен. Бул ошол 200 жылдан бери биздин кыргыз окумуштууларыбыз дагы, кыргыз коомчулугу дагы Суяп шаары бул Акбешим шаары деп, Кытай Эл Республикасынан келген конокторду ошол Суяп шаарында жашап өткөн белгилүү Кытайдын улуу акыны Либай деп келебиз. Бул Элүүбай болсо керек. Ошол Элүүбайдын ырларын бул Кытайдын эң классик акыны катары эсептелет. Ошол себептен алар Кытайдан келген Ханзу улутундагы биздин замандаштарыбыз ошол Буранага, Токмок шаарына барып Либай өткөн жер дейт. Ал эми Коңурбаевдин айтуусуна караганда Суяп шаары бул мына Кочкордогу Кумдөбө турган, бүгүнкү Кумдөбө айылы жайгашкан жер деген тыянакка келген. Мына 7-8 июлда
кыргыз биздин Кыргыз улуттук университеттин мугалими, доценти Орозбек Солтобаев мырза студенттери менен барып касканда тапкан экен. Азыр ушул Ороз мырзанын сөзүнө сиздерди көңүлүңүздөрдү буралы. Үстүбүздөгү жылдын 8-инен баштап Кочкор өрөөнүндө археологиялык изилдөө практикалык иш жүргүзүп келдик. Бул жерде биздин планыбыз ушул Нарын областында болчу, бирок жергиликтүү жана администрациянын сунушу боюнча Кочкор районундагы Кумдөб айылындагы жанагы талашка түшкөн жерди бир карап берсеңиздер деген сунуш айтышты. Анан убакытыбыз болгондуктан, мүмкүнчүлүгүбүз бир аз болгондуктан ошол жерде студенттер менен чалгындоо казуу иштерин жүргүзүүгө баштадык. Чындыгында эле мындай казуу иштерин биз 2009-жылы Улуттук университеттин тарых факультетинин студенттерин алып барып, азыркы Кумдөб айылынын жана Төрткүлдү аталыштагы жерден казуу иштерин алдын ала биз жүргүзгөнбүз. Ошондо да ушул азыркы бүгүнкү күндө айыл чарба максатында колдонгон жерлерден жер алдында 40 сантиметр сакталып калган кыштар менен тизилген байыркы кемегелердин, очоктордун орду жана турак жайларынын орду табылган эле. Ошондо биз бул тууралуу Кочкор райондук жана маданият тармагын тейлеген адистерге билдиргенбиз. Ошондо эле бул айыл өкмөтү Убалиев деген адам экен, азырда иштейт, ошого билдиргенбиз. Жана прокуратура органдарына билдиргенбиз. Себеби ошол жерде мыйзамсыз түрдө 74 адамга бөлүп берип, айдоо аянтын айландырып койгондугун, жана бул жер тарых жана маданият эстеликтерин коргоо боюнча мыйзамда жана ошонун каттоо китепчесинде катталганына карабай жанакындай иш болгондугун анан биз казуу жүзү менен көрсөткөнбүз. Үстүбүздөгү жылы да ошол жерде азыркы айыл өкмөтүнүн жанынан ошол талашка түшкөн жерде казуу иштерин жүргүздүк. Жер алдында 60 сантиметр тереңдикте, туурасы 32 сантиметрден, узуну дагы кээ бирөөнүкү болот экен 16-ки 32 сантиметрге барабар кыштар менен тизилген калыңдыктагы дубалдын калдыгы чыкты. Ошондой эле анын сырткы бетинде таш менен кынап тизилген экинчи дубалдын калдыктары турат. Менин ушул көп жылдык тажрыйбамда мына ушул таш менен кыштай каштырып коюу азыр ушул Чүй өрөөнүндө да белгисиз, Талас өрөөнүндө да белгисиз, пока ушул Кочкор өрөөнүндө белгилеп отурат. Тилекке каршы биздеги убакыттын жана финансылык маселелерге байланыштуу ошол тегерегин тазалап, ошол документтештирдик. Тилекке каршы биз анын, менин пикиримче, бул шаар калдыгынын тереңдиги дагы 1,5-2 метрге кетерине мен толук көзүм жетет. Себеби анын ошол бул турак жайлар дубалга, башкача айтканда батыш сепилге жакын жайгашкан курулуш турак жайлар экендиги анык. Казуунун жүрүшүндө бул жерден ар түрдүү формадагы, ар түрдүү ыкма менен жасалган карапа идиштердин сыныктары белгилүү болуп отурат. Айта кетчү нерсе, мына биз ошол казуунун жүрүшүндө ошол жергиликтүү элдин дагы кичине бир бул шаар жөнүндөгү бир терс маанайын байкадык. Бул жерде көрсө, бул ушул өз жерибиздин, элибиздин тарыхына болгон бир кызыгуусу, мындай билбейм, же мектепте окутпайбы, же болбосо руханий дүйнөсүнүн жардылыгыбы, биз тазалап казып кеткен учурда эртеси келип кирпичтерин коңторуп, таштарын чыгарып, ушундай бир кичине тоскоолдуктар жараткан учурлар да болду. Бирок бул шаардын, биз билебиз, мендеги ошол 1959-жылкы атайын космосту тартылган картасынын негизинде менде реконструкциясы бар. Ошону бул Маданият министрлигине 2011-жылы бергем. Ошондой эле экинчи көчүрмөсүн ошол айылдагы демилге көтөрүп чыган Коңурбаев Кайырбек аксакалга да бергем. Бул жолу ушул 33 гектардын тегерегиндеги шаар урандысы, анын батыш тарабындагы, түштүк батыш тарабындагы дубалдары бир аз сакталып калган. Түштүгү, башкача айтканда, түндүк тарабындагы негизги жагы бул бузулуп, ошол 74-жылдары Совет мезгилинде атайын сүрүлүп, жанакы шаар урандыларынын бардыгы ошол топурактын алдында калган, атайын түртүрүлгөн.
Демек, мен жана сөз кылган анын төмөнкү жагы, башкача айтканда ошол байыркы маданий кыртыштары бүгүнкү күндө изилдөөгө толук жатат жана ал жерде изилдөөнү жүргүзүш керек. Сиздин оюңузча ошол шаар калдыгы кайсыл доорго, кайсыл кылымга туура келет? Мына мен ошол илимий адабияттарды карап жүрдүк. Бул жерде А дегенде эле айтайын, Берштам мезгилинде көңүл бурган Александр Натанович. Кийинчерээк ушул окумуштуу Кибиров, Ахмат Кибиров да болупту. Ошол тегеректе казуу жүргүзүптүр, бирок эмнегедир көңүл сыртында калып туруп ал жөнүндө ошол шаар чалдылар жөнүндөгү бир маалымат таба алган жокмун. Кийинчерээк бул жерде Асан Кемелич Абатеков агайыбыз изилдөө жүргүздү. Биз ошол жерде ошол студент кезибизде барып көргөнбүз. Анда дубалды урандылар жакшы эле, бирок булар дагы ушул айрым ошол өз багыты менен изилдеп шаар маданиятына көңүл бурбай келишкен экен. Бул мына ушул шаар маданияты боюнча ошол Кумдөб айылынын тургуну Темиркул Асановдун жакшы макаласы бар. Ошондо мен ушу салыштырып көрдүм. Алар 10-12 кылымдардын тегерегин айтып атат. 2009 жылкы казуулардын жүрүшүндө мендеги ошол өзүмдөгү колумдагы археологиялык маалыматтар, материалдар боюнча бул андан эрте мезгил. Башкача айтканда түрк доорунан, түрк каганат мезгилинен бери белгилүү. Анткени бул жердеги ошол мүнөзгө, доорго мүнөздүү Кытай тыйындары бар. Деген Карахан мезгилдеринин да тыйындары бар. Түрк доору деп айтып аткандын себеби ошол доорго мүнөздүү, түрк каганат мезгилине мүнөздүү болгон согуштук курал жебелер көп табылат. Демек, дагы айта кетейин, ошол тарыхта бир ушундай бир кызыктуу маалыматтар менен кээде окуусунан чыгып калат. Балким ал жанагы 1000 жылдыктын баш ченинеринде болушу мүмкүн. Себеби ошол жердеги табылган коло буюмдардын үлгүлөрү мына белгилүү. Демек, бул канткен күндө да эгерде жылы мезгилин алсак, ушул биздин замандын 5-кылымдарынан 14-кылымдарга чейинки бул шаар толук кандуу жашап сүргөн. Мегерне Махмуд Кажгардын жанагы Коңчар башы деп жанагы айтып жүрүшөт, Кочкор башы деп. Конечно, бул шаардын аталышы боюнча, шаардын жайгаштырышы боюнча да окумуштардын арасында бирдей пикир жок. Берштам мезгилинде ошол Махмуд Кажгарга таянып, Ала Бугадагы Шырдак чебин көрсөтүп койгон жери бар болчу. Мына ушундай эле изилдөөнү мына Өмүркул Караев, Тынчтыкбек Чоротеген, Темиркул Асановдордун пикиринде Кочкор башы Махмуд Кажгарынын маалыматтарына, картасына негизделип, бул азыркы Кумдөб айылы. Демек, буга кишине каршы багыр суяп деп Коңурбаев Кайрбек агабыз да ушундай бир көз карашын айтып жүрөт. Бул суяп, бул көз карашка мен пикирим дал келбейт. Ал кишинин өзүнө да көп жылдан бери ушул карым катнашып жүрөбүз. Мен түшүндүрүп айттым. Эгерде сел жүрсө, анын чептин, же болбосо шаардын түштүк тарабындагы кеч мезгилдердеги көрсөтөндөр турат бүгүнкү чейин. Анын баардыгы анда селдин же топурактын алдында калмак. Демек, бул ошол Махмуд Кажгар бабабыз белгилеген Кочкор башы шаары. Ал эми Кочкор баш шаар деп эмне үчүн Махмуд Кажгардын картасы түшүп калды? Бул шаардын өнүккөн мезгили болсо керек. Анткени анын мурдакы бай тарыхы андан дагы бир 400-500 жыл ушул Махмуд Кажгардын заманына чейинки мезгилге барып такалат. Ал эми 10-12 кылымдарда бул шаардын гүлдөгөн, өнүккөн мезгили. Ал эми ошол акыркы маалыматтарга караганда Кочкор башынын түштүк батыш түндүк батыш тарабындагы 4 километр аралыктагы Орто Азиянын тарыхында мындай анча белгилүү эмес сырдуу бир эстелик бар. Бул Көк таш эстелигиндеги жанагы жер алдындагы катылган сырдоба, же болбосо бизге да айтып атабыз Ханака деп да айтып атышат. Демек, ушул маданият менен байланыштырып каралганда бул шаардын калдыгы жанагы Көк таштагы жанагы Кочкор баш шаарынын бул 14-чү, балким 15-чи кылымдарга чейин өкүм сүргөн деп айтууга негиз берет. Коңурбаев мырзаны ошол айылындагы айылдаштары бир чудак катары кабыл алышат экен. Бул киши ушул өзүнүн огородунан жана ошол айылынан табылган карапанын сыныктарын, ошондой эле кыштын, кирпич бышкан кыштын сыныктарын, бышкан кыштарды, суу түтүктөрүнүн чоподон жасалган
калдыктарын табылгандарды ошо чогултуп өзүнүн времянкасын атайын музей кылып коюптур. Ал жерде 10 миң деген карапанын сыныктары, ошондой эле жүздөгөн кирпичтер жана башка артефакттар дейбизби, ошо байыркынын калдыктарын чогулткан. Мына бул киши ошол Солтобаев каскандан кийин жанагы дубалдын тоому чыкканын угуп, мага телефон чалып сүйүнчүлөдү. Биз атайын барып, ошол жерден ошол жаңы казылып алынган дубалдын баягы тоому менен таанышып, анан ушу Коңурбаевден интервью алдык элек. Ушу Коңурбаевдин интервьюсуна көңүлүңүздөрдү бурабыз. Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgünde enne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa. Эмне деген шаар деп эле ошо бала кезимен эле бушайман боло берелим. Анан ушул жерде мектепке баратканда мектебибиз биякта эле, андан өтүп баратканда ушул балдар айтат эле күмбөз, алтын кыздын күмбөзү деп. Анан кирип, анан чыгып кетип калыппыз ойноп. Анан күмбөз экенин, же эме экенин бала кезде билбейбиз да. Анан билем ошо бышкан кирпичтен, бышкан кыштан салынган тиги имараттар экен, курулуштар экен. Анан ошо менен эле жүрдүк. Анан кийин аскерге кетип калдым 2 жыл. Келсем эле бу жердин баары түзөлүп эле баягы эмен дайыны жок. Анан эле жүрөм, тияк эметем. Анан ушинтип жүрүп, анан буякта бул Карабактын ичинде айдоодо дагы ичине кирген, мынушундай бышкан кирпичтен салынган курулуштардын ичине кирчүбүз бала кезде ойноп. Анан киргенде ичин капталдын баары көбө болор эле. Бул эмне үчүн көбө болуп калган деп, чуңкур көңдөй болуп калган. Анан ошого оозун ачып жиберип кирип. Ошондой эле көп эле тигил эмелер болгон, сугатчылар келип, бу жерди сугарып айдап атканда чуңкурайып кетип, анан 1,5 кулак, 1 кулак суу 3-4 күн кирсе, такыр толбойт да, толбойт. Бул эмне? Эч ким билбейт. Анан сугатчылар ичине да кирип көргөн жери бар. Аялдар апийим тилип атып ичине кирип, жана түрмөк кестемелерди алып чыккандары бар. Ушундай эмелер болгон. Анан эми коем, муну мен элге жайбасам эч ким билбей турган эмес деп, мындай өзүмө жакын кишилерге айтып көрсөм деле баары эле кайдыгер коем. Өзүм эметейин деп анан жаза баштадым. Жаза баштап, 1-2 кеситке берсем албайт. Анан Көк Асаба деген кеситке алып барып берсем, мына Кайнарбек мырза турат, бул киши сразу көңүл буруп, анан ошону чыгартты. Андан кийин анан телевидениелерге бардык эмелерге сүйлөй баштадык. Пресс-конференцияда бердим. Анан бардыгы эле эч кандай эме жок. Анан коем, муну бир эме кылбасак десем, анан бу жерден тиги биздин бул жакта Көкташ деген аянт бар. Ошо Көкташ деген аянттан 88-жылы бульдозерлор жана силоско чуңкур казып атып, анан капталына момундай купол болгон жалаң кирпичтен тизилген эменин курулуштун изин көрдүм да. Ошол бышкан кирпичтер толук эле турчу. Ошол эле бойдон турган. Анан 96-жылы жердин баары менчиктештирди. Анан элдин баары ошо талааларга ар кайсы жерге бөлүнүп барган эл анан кирпичтерин ташый баштады. Анан 2011-жылы каза башташты. Анан кийин дагы японский погрузчик менен үстүнө алып, жулуп талкалады. Мына бул Темирбек Аксакал көргөн. Анан кой, муну башкача мамиле кылбасам болот деп, анан бардык бийлик төбөлдөрүнүн бардыгына кайрылдым. Президент, өкмөт башчысына, президентке тияк кайрылып, анан ошондон кийин анан бу жерди мына ошол жерди көрсөтүп, телевидениеге тартым өткөндөн кийин анан бу жерде анан айта баштадым. Жакында ошол тигил археолог Орос Солтобай келип, шуну казып көрөлү деп анын студенттери менен келиптир. Анан келгенден кийин эле шаар эле мына бул жерди касасың деп бу жерди көрсөттүм. Тил жерди касайын дедиле, жок бу жерди каскын деп
экөөбүз талашып атып, касты кассагыла шарылып мына дубал чыкты. Бала кезде ушунун тегерегине кирчүбүз. Бул мындай. Бул бер жагы шыбалыптыр. Анан биз мына момунча эле жерди кастык. Анткени ким археолог айтып атпайбы, Орос Солтобаев. Эгерде муну касып койсок, тегереги корголбогондон кийин бул талкаланып кетет. Анан муну эметкенде муну сыртынан таш коюп, анан ичин кирпич кылып туруп, ичинен шыбап, анан бияк жагында жашашса керек да. Мына бул жерде азыр мен карап турам, бери болгондо 4 катмар мына бул ганч деп коет экен, мына 4 катмар кылып, шыбалып, мунун эмесинде бул эмеге шыбалган. Кирпичке. Анан бул мунчалык шыбалгандан кийин мунун ичиндеги жашаган адам бир 10 жыл, 20 жыл эмес, бир 200-300 жыл жашаган адамдын эмеси бул. Турган жери. Анан эми моуну карабайсызбы, могу жер мындай кылып, мындайча кыр чыгарып, орусча карниз деп коебуз да. Карниз чыгаргандан кийин үйдүн ичине кооздук кылган, бери карай чыгарылган. Анан сыртынан таш менен койгондон кийин бул сыртын таш менен көтөрүп келип, анан ичин кирпич менен көтөргөн дубал. Биз тигил археолог менен бу жерди касып көргөндө болду дедим. Мындан ары каспайм. Эгерде кассам, мунун баары эме болуп калат. Бул кеминде 2-2,5 метрге чейин дубал бар деді. Бұл үсті. Бұл устун жатқан жери үсті деді. Анткени бұл мана көрдүңүзбү, кыр чыгарылган. Анан бул жерге устун жатқан болуш керек деп атат да. 2011-жылы Орос Солтобай келип тигин ичин касканда мен ушул жерди көрсөтөйүн дегем, анан такыр тегиз болуп турган. Анан 12-13-жылы суу киргенден кийин бул чөктү. Ушул жерде экен деп калгам. Анан бул жерге чөккөнгө бул жерде жашагандар мусор тиги таштандысын төктү, андан кийин алып келип шагылды төктү да анан бул жерди жаап коюшту. Бирок баягы эстеп эметип жүргөн жерим ушу болчу. Анан бул өзү даана кыргыз элинин отурукташкан шаар маданияты. Көчмөн кыргыз эмес, отурукташкан шаар маданияты. Бул жерде менин аныктамам боюнча Суяб шаары турат. Тарыхый шаар маданияты. Бул өзү тарыхый мурас. Муну биз сакташыбыз керек. Урпактардан урпактарга калтырышыбыз керек. Муну ачышыбыз керек. Анан бул жерге ачык музей жасашыбыз керек дагы кийинки элге, мына туристтер деп атабыз, туристтерге бул жерди көрсөтүп, элдин экономикасына мындай пайдасы тие турган жай кылышыбыз керек. Илибай ушул жерде туулган да, Илибай ушул жерде туулган. Анткени мен 40 жылдан бери окуп, бири-бирин салыштырып, чечмелеп, орусча айтканда логический мышление кылып, бири-бирине моментип калбырлап отуруп ушуга келгендеги болгон факты, маалыматтарды, аныктамаларды, ар бир жазган эмелердин баардыгын аныктап, эметкендердин баардыгын колума алып, бири-бирине салыштырып отуруп, ушул жыйынтыкка келдим. 5 шаар турат дейт. 5 шаар Александрский хребет, Кыргыз ала тоосунун түштүк жагында турат деп Петровский жазып атат. Аны Бартолт аныктап атат. Кулшуп, Жулшуп, Кулан, Касырабаш. Андан кийин Суяб. 5-өө Кыргыз ала тоосунун түштүгүндө турат деп жазып атат. Петровский деген өзү Кытайдагы Кашкарда 1889-жылдан 1908-жылга чейин 17 жыл консул болуп иштеген адам экен. Анан ошонун аныктамасында биякта турат деп атат. Анан эми ошол негизинде тигил Бартолт айтып атат да, мен ушул Баласагын Суяб шаарын түштүк чыгыш Түркистанга караганда чүйөрөндү деп изилдедим, бирок таба алган жокмун. Эгерде кийин бул тарыхый эмеде ачылыш болуп калса, бул башкача көз карашта болушу мүмкүн деп атат да. Анан Бартолттун оюн ары карай улаган кишилер эле Суяб ак бешимде дейт. Ак бешимди мына мен барып 2 күн жүрдүм, бир бышкан кирпич жок. Анан а жерден табылган артефактлар кыргыз каганатын, же болбосо түрк элинин бир мындай эме белгиси жок да. Тарыхый маданий белги жок болуп атат а жерде. А жерде ачса эле христиандардыкы, буддисттердики, манихейлердики, анан Нестериан дининдегилердин эмеси чыгып атат да. Анан мына Кысыласовдун эмгегинде даана жазылып турат. Айланайындар, бул ак бешим менен бурана
Татынакай жаркыраган шаар суяп менен бала сагынга жакында жолобойт. Сиздер башка жерден истегиле кыргыздын тарыхчылары деп какшап атат. Кысыласып жасап атат. Ошону биз маани берип биздин тарыхчылар ары карай жылдырса болмок. Анан эми мына бул биздин азыркы жаңы болгон аким орун басары менен аябай көңүл буруп, мунун тегерегин тосуп берели. Тоскондон кийин касууну улаштырганга акча караштыралы, изилдейли, элге марафонго чыгалы деп атат. Мына мен бүгүн барып Кочкордо банкка атайын эсеп ачып келдим. Ошол эсебиме эгерде мындай кыргыз элинин тарыхы, кыргыз элинин маданий мурастары, ошолор жөнүндө кызыккан, ошолор жөнүндө кайдыгер болбогон адамдар, биз ушул тарыхыбыз ачылсын, биздин тарыхыбыз даан актасы ачылсын деген жарандар болсо, ошол эсеп коргуна акчасын салып, керек болсо келип, өзүнүн моралдык, материалдык жардамдарын берсе дагы болот. Бул жерге ушул биздин окумуштууларды алып келип, изилдөөгө, ушул жерде мындан ары улантып, тарыхыбыздын накта кыргыз элинин тарыхын чыгарганга биз мындан ары аракет кылышыбыз керек. Ошолорго жардам берген адамдарга биз дайым ачык, биздин эсебибиз. Мындан башка бул жерде эми көп эле мезгил өткөн. Бул жерде ошол мен айтып аныктамам боюнча 10-кылымдын башында 929-23 жылдарда биздин бул Шамшы ашуусунун батышындагы бузулган суу деген суудан келип өтө чоң аламат болуп, ушул